Алтынчы тапшырма. Лыжачы тоодон түз трасса менен 60 км/саат ылдамдык менен 5 мүнөттө түшүп, кайра өйдө карай канат жолу менен 15 мүнөттө жетет. Канат жолунун ылдамдыгы канча дейт? Ошондо биз мисалы үчүн тоодон түшүп аткан жолду табышыбыз керек да. 60 км/саат болсо, демек 1 саатта 60 мүнөт бар да, 1 мүнөттө 1 километр жүрсө, 5 мүнөттө 5 километр жүрүп коет да. Ошондо могу жолдун узундугу 5 километр болуп калат экен да. Бул жер А, бул жер Б болсо. Эми 5 километрди эмне кылат экен? 15 мүнөттө кайра баягы канатка отуруп алса, ал 15 мүнөттө чыгат экен да өйдө карай. Канат жолунун ылдамдыгы канча дейт? Ошондо ылдамдыкты сурап атат. S барабар V көбөйтүлгөн T. Ал эми ылдамдыкты сураса V барабар S бөлүнгөн T болуп калат. T'ны бул жакка бөлүп жиберебиз. Жолубуз канча болуп калды? Жолубуз 5 болуп калды. Ал эми T убактыбыз болсо 15 мүнөт болуп калды. Экөөнү кыскартып койсок, эмне болуп калат? 5ке бөлүп койсом 3/1 саатта чыгат экен. 3/1 саатыбызды минутага айландыра турган болсок, 60ка көбөйтүп койсок 20 болот. Демек, ылдамдыгы канча? 20 км/саат болуп калат ошондо.